Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина KG каналына кош келиңиздер. Келе жаткан Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Барыбызга ушул орозо тутуу насип этсин. Бүгүн 10 март 2024 жыл, Арапа күн. Ош шаарына Жапалак базарындабыз. Азыр ушул видеодон сиздерге Матиз унааларын көрсөтмөкчүбүз. Навес астындагы унаалардан көрсөтүүнү баштадым. Сурангандар болуп атат. Бул жакта абалы жакшы, бирок бир аз кымбатыраак болуп калат. Унаалар так. Мынун башы жазылып турат экен, ушудан баштайлы. Матиз 2 Өзбекстан без комплектация. 2013 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү, рейлинг спойлер бар, хром ветровиктер. Так, кондиционер бар экен? Кондиционер бар болсо максималдуу комплектацияда болот. Мынаки 4 айнектен электро көтөрүштө, айнектердин блокировкаларын баскычы, электро көзгү оң капталы, гидравлика дагы бар. Көрүнүшү жакшы. Ушунун аркасында дагы бир Матиз 2 Корея 2004 340 000 сом. Рейлинг спойлер бар, булда да хром ветровиктерде. Так, отургучтары кызыл-сары комбинацияланган кожа, рулю дагы ошондой. Так, анан айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Электро күзгү, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Матиз 2. Так. Да жүрө берели. Матиз канчада отасыздар, таксыр? 450 000 сом. Матиз 3 Корея. 2008 коробка автомат. Отургучтары көк кара комбинацияланган кожа. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Аркасынан сонарлары бар. Бул жакта дагы онун баасын жазышпаптыр. Матиз 3-түн абалы да жакшы экен. Матиз канча болуп атат экен ушу? Матиз 3. Силерденби? Канча болуп атат? 480 000. Көрүнүшү жакшы, аябай жакшы көрүнөт. Матиз 3, так, бул Европа окшойт, а? Жок, Корея экен, Корея. Күзүлөрүндө повторитель поворота бар. Хром аркалары да караңыздар. Хром стоптордун окантовкалары, парктрониктер бар, рейлингтер бар. Так. Бирок мында кездеме экен, салону жөнөкөйрөөк. Көрүнүшү бирок жакшы. Коробка автомат. Так. Эми мына болушунча көрсөткөн аракет жасадык. Негизги Матиздер турган катар жакка өтө берели. Матиз 3 2008 Корея 350 000 сом, коробка механика. Бул жок, Корея эмес, Европа окшойт. Европа экен. Дөңгөлөктөр төртөө тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. Матиз 2 Өзбекстан 2006 жөнөкөй комплектацияда 180 000 сом. Матиз 3
2008 коробка автомат 390 000 сом. Так, бұл şunda Koreya endi. Sanarlar var. Так, daha жүререлі. Matiz қаншада отасыңар? 230 000. Matiz 2, Özbekistan. 2006. Gidravlika var mı? Var. Al. Böyle. Oldu. Qanchada otasыңар? 240 000. Matiz 2 Özbekistan. 240 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлар жакшы болду. Электропакет, гидравлика бар экен. Так, кондиционер жок, а? Жок, кондиционер. 240 000 сом. Анан дагы бир Matiz 2 Özbekistan, коробка автомат. Өзбекстан Кореядан көрө жакшыраак, масляный болот. Ресурсы көбүрөөк чыдайт да. 200 канча бул? 250 000 сом. Кеми бар дейт. Гидравлика бар, а? Гидравлика бар экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер жок. Казаны бүтүнбү? Жаңы эле болду бу? Азыр эле келип атты эле ушундай абалда болуп калды. Мягкий часть. Болду, түшүнүктүү. Болуптур. Колумуз жеңил экен ама өткөндө сатпай кеттим эле үйдөн алып кетсиз. Мына жакшы. Азыр мага ушул Матиздин ээси айтып атат, колуңуз жеңил экен. Базардан сата албай кеткенлем дейт. Анан кийин кардарлар келип, ошол биздин видеобузду көрүп, анан үйдөн алып кетишти деп атат. Ушундай ыраазычылыгын билдирип атат. Биз дагы ошо аябай кубанычтабыз, ушундай элдерге пайдабыз тийип турсун деп ниет кылабыз. Matiz 2 Özbekistan 2007 жылы чыгарылган рейлинг бар. 240 000 сом. Гидравлика бар, а? Шум изоляция болгон. Жок, болбоптур. Так. Улантыралы. Matiz 2 Özbekistan 2008 235 000 сом. 4 дөңгөлөгү тең кышкы липучкада экен. Спойлери бар. Опцияларын дайыма эле айтып кетип туралы. Ассаламу алейкум. Так, гидравлика бар, а? Бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүчтүү, кондиционер жок, центр замок пульту менен бар экен. Matiz 1 Европа. Баа болуп атат экен да? Баа болуп атабы? 150 000 сом. Бирок баада болуп атат окшойт, а? Канчага чейин көтөрдүңүз? 90 чейин көтөрүптүр. Болуптур, жакшы. 150 000 деп атат. 90дан башталыптыр. Ичинде аларма менен сатарман кол алып балашып атат. Ким билет эми? Сатылып да кетиши мүмкүн азыр. Булуна лайктан басып турабыз, басалектер. Каналды колдоп кубаттап туралы. TikTok'та да барбыз. Машина KG Z деген аталышта. 2008 жылы чыгарылган Matiz 2 канчада атасыз? 220 000. Гидравлика, электро көтөрүштөр бар, а? Кондиционер жок. 220 000 сом. Matiz 2. Так. Matiz 2 Özbekistan. Без комплектация. 2006 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. 240 000 сом.
кондиционер бар екен, ошоны эле билип коелу. Кондиционер барбы? Жок экен, а? Кондиционер жок. Калганда уже комплектациясын айта кеткенбиз, сиз да билесиздер. Жүрөр эле. Ушунун айлананын бардыгы тең. Ушунун матиздер. Матиз 1 жерде. 1999 Корея 100 000 сом екен. 100 000 сом. Кондиционер, электрокөтөргүчтөр, гидравлика бар Кореяда. Коробка автомат. Коробка автомат бу? Жакшы. Коробка автомат екен ушу Матиз 1. Матиз 2. Бул да Корея. 2001. Бул да автомат 250 000 сом. Туманиктери бар. Бэс дейт го, бэс екен. Бэс комплектация. Şöyle. Orayı ушундай күн бүркөлүп эле турат. Өтө деле суу эмес. 10 градуска жетпегенде болуп жатат плюс. Матиз 2 2008 185 000 сом. Өзбекстан. Жөнөкөй комплектацияда. Шунун аркасында Матиз 2 Өзбекстан, без комплектация 2005. Туманиктери бар. Басын сурап коелу. Ассаламу алейкум. Басы канча болуп атат экен? 250 000. Бунда кондиционер бар, максималдуу комплектацияда. 250 000 сом. Мына видеонун башында көрсөңүз керек, Матиз ошол навестин астына менен эми ушул Матиз эки без комплектацияны салыштырдыңарбы? 100 000 дээрлик айырма болуп атат. Матиз 2 Өзбекстан 2012 270 000 сом. Туманиктер бар, ушул хром окантовкаланган экен. Дөңгөлөктөрү жайкы. Хром ручкалар. Так, кондиционери бар, алдыңкы айнектери электрокөтөрүчтүү. В принципе, комплектация деле жакшы, гидравликада бар. Мындай рестайлинг стоптору. Матиз 1. Канча деп атасыз Матиз 1-де? 150 000. Бул Корея экен, а? Корея. 2000 жылы чыгарылган. Матиз 2 Өзбекстан 2005 210 000 сом. Алдыңкы айнектери электрокөтөргүчтүү, гидравлика бар болуш керек, кондиционер жок. Мына эми дээрлик ушул эң четине чейин бардык, жогоруга карап. Ар жерден мындай тартуулап сиздерге көрсөткөн аракет жасадык. Каналга жазыл электер. Подписаться баскычын басып жазылыңыздар. TikTok'ка да жазылып коюңуздар. Алдыда азыр Hyundai Porter унааларын тартабыз. Ошол видеобуздагы көрүңүздөр.